Рахмат. Кийинки сөз Райымбачаева Венера Калыбековнада. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйын катышуучулары. Менде бир суроо бар. Жайыт жерлер боюнча. Силер айтып атасыңар, арендага берилет деп. 5 жылга берилет. Андан кийин конкурс боюнча кайра узартасыз экенсиңер да. Ушул менде мурун айткан Дастан Балдалабаевич туура эле айтып атат. Мен ошо акчасы барлар эле алат болуш керек ошол жерлерди. Акчасы жоктор эмне кылат? Биздин айылда көбүнчө жарандарыбыз ошол 1-2 уй багып, сүт өткөрүп, ошентип эле жашап келатышат. Ошолор эмне кылышат? Бүт жерлердин баарын менчиктеп коюшту. Урматтуу Венера Калыбековна, биз бул жерде жайыттар жөнүндө сөз болуп атат азыр. Анан биз жайыт десе эле ошол бакты өздөштүргөндө ошол бардык эле биздин жарандарыбыз бак тигип, анан бак менен жашап калат деген ойдон алыс болуш керек. Себеби бизде 1 гектар, 2 гектар эмес, эгер ошол жерлерди жакшы өздөштүрсө, 100 гектар жерлерди өздөштүрүшөт адамдарчы. Ошондо алардын кызмат кылып деле жосум ошол бактын багбан болуп деле иштеп жашаса болот. Анан эми азыр бардыгы бакка шарт болбосо, ошондой иштеп, андан кийин өзү бак тигиши мүмкүн. Жумуш орду кошумча түзүлөт биринчиден. Экинчиден ошол жердин биз бакка которгондо салык өсүп атат. Көп плюстары бар да негизинен карагандачы. Негизинен калган жарандарды ала турган болсок, ар бир жарандардын өзүнө белгилеп берилген жер үдүштөрү бар. Бул бакты шарты бары акыбалына жараша гана өздөштүрөт деп ойлойбуз. Кыскача ушундай мен айтайын дегеним. Кыскача, в принципе, понятно уже, именно чтобы садовничеством занимались, да, огородами, там что-то садили дегендей. Но все равно, мне кажется, вам надо перечень сделать, да, вот этих земель, которые именно подлежат вот этому функционированию, да, как бы. Венера Калыбековна, жана 474 000 гектар бул так аныкталган жер. Анан ар бир жаран ошол өзүнүн географиялык климаттык шартына ылайык кандай мисалы айыл чарба продукциясын өндүрүүгө ыңгайлуу болсо, ошол жеринде ошол жерде комиссия кайрылат. Биринчиден, экинчиден гипроземге корутунду алуу үчүн кайрылат. Гипрозем корутунду кылып туруп аныктап берет. Ошол адам жаран кайрылган гана жер конкурстан жеңсе, ал трансформация болуп которулуп ГФСУнун жерине, мамлекеттик айыл чарба фондунун жерине өткөрүлүп туруп, ал өздөштүрүүгө берилет. Анан бул жерде белгилей кетиш керек, бир гана бак дарак эмес, ошол эле арпа айдаса болот, буудай айдаса болот, айыл чарбасынын башка маданияттарында айдаса болот. Беде айдаса болот. Анда баарына эле мындай ылайыктуу шарт түзүп беришиңер керек. Мен оюм ушундай да. Мен жеке оюм, мен да бул долбоорду чеки деп ойлоп атам. Надо дагы иштетиш керек. Рахмат.